Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Сабагыбыздын темасы биздин майрамдар. Сабагыбыздын максаты окуучулар даталуу күндөр менен таанышышат, майрамдын түрлөрүн билебиз. Эреттик санаа тобуштарды өздөштүрүп алар туура жазганга үйрөнөбүз. Эреттик санаа тобуштарды сүйлөшүүдө жана жазууда колдоно алабыз. Мугалимдин эмгегин баалап, ага сылык мамиле жасоого тарбияланабыз. Анда балдар, бүгүнкү датаны жазасыңар дагы дептерге сөздүк жат жазуу деп жазгыла балдар. Уч, үч, туз, түз, тур, түр. Көрүңөрбү? Сүрөттө көргөндөй балдар. Уч, асманга уч, үч, сан, туз бул тамакка кошкон туз, ал эми түз, түз, тур. Же болбосо түз нерсени түз дейбиз. Тур, ордуңан тур, түр, ар түрдүү нерсенин ар кандай түрлөрү болушу мүмкүн. Түр. Көрдүңөр балдар? Бир эле тамганы өзгөрсө, үндүү тамгалар өзгөрсө, сөздүн мааниси өзгөрөт. Ошону билип алгыла да туура жазууну үйрөнгүлө. Эми балдар, 3-көнүгүнү дагы жазабыз. 1-ден 10-го чейинки сандарды жазабыз да ага ынчы мүчөсүн кошуп жазабыз. Санаганды жана эреттик санаа тобуштарды үйрөнөбүз балдар. 2-нчи, 1-нчи, 3-нчү, 6-нчы, 8-нчи, 4-нчү, 7-нчи, 9-нчу, 5-нчи, 10-нчу. Көрдүңөрбү балдар? Ынчы мүчөсү уланганда кандай уланат? Үндүү тамгадан уланса, мисалы 2 дегенге уланса балдар ынчы мүчөсү нчи деп жазылат. 6-нчы, 7-нчи. Көрдүңөрбү балдар? Ынчы жана нчы мүчөлөрүн кандай улоону үйрөнүп алдык. Силер ушул көнүгүүнү дагы дептерге жазып алгыла балдар. Эми биз ар дайым ойнойбуз же дене тарбия сабагында катары менен турганда кимден кийин ким турат? Силер өзүңөрдү билесиңер, а балдар? Анда карагылачы. 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи, 8-нчи. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде 8 бала турат. Артыңда канчанчы турат, алдында канчанчы турат. Мисалы 3-нчүнүн астында канча сан турат, аркасында канчанчы турат. Мисалы 3-нчүнүн астында 2-нчи, артында 4-нчү турат балдар. Ушундай катар саныңарды ар дайым билип алгыла. Сен дене тарбия сабагында канчанчы турасың? Эми балдар, бирибиз менен сүйлөшүп, эмнени сурап жатканын түшүнүп алабыз. Акылай Сашадан эмне жөнүндө сурап жатат? Анда окуйлу балдар. Саша, сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 2-класста окуймун. А сен Акылай канчанчы класста окуйсуң? Мен дагы 2-класста окуймун. Анда карагыла балдар. Саша, сен канчанчы класста окуйсуң? Мен 2-класста окуймун. А сен Акылай канчанчы класста окуйсуң? Мен дагы 2-класста окуймун. Өзүңөр дагы окуп, бири-бири менен сүйлөшүүнү үйрөнгүлө балдар. Ар дайым бири-бириңерден сураганды, бири-бириңер менен маектешкенди үйрөнгүлө. Себеби 1 класста окугандан кийин бири-бири менен сүйлөшүп, атын билип, анын аты ким экенин, ал кайсы класста окуйт, ал кайсы жерден келет, ошолорду сүйлөшүүнү үйрөнүп алгыла балдар. Эми биз бүгүнкү темада биздин майрамдар. Карагылачы балдар. Биз бүгүн кайсы майрамдарды билебиз? Жеңиш күнү качан балдар? Жеңиш күнү
9 may. Al endi Novruz bayramı kaçan? Novruz bayramı 21 Mart. Al endi apalarning bayramı kaçan? Apalarning bayramı 8 Mart. Al endi bilim bayramı kaçan baldar? Bilim bayramı 1-Sentyabr. Mugallimlerning günü kaçan? Diye mugallimlerning bayramı kaçan? 1-Oktyabr. Mugallimlerning bayramı. Gördüңөр baldar. Bugün bizdin bayramlar degen temada özümüzdün datalı gündördü bilip aldık. Anda emesi uyga tapşırma baldar uşul 8-günü köpçekиттин ордуна bayram gündөрүн коюп жазып мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла балдар.